Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Баткенде экстремисттик материалдарды тараткан жаран кармалды. Баткенде социалдык тармактар аркылуу диний экстремисттик материалдарды таратып жүргөн 27 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Агалай кармалган жарандын үйүнө тинтүү учурунда 4 дана уюлдук телефон, 21 дана диск жана 14 дана китептер алынган. Анын колдонгон интернет баракчасынан аудио материалдар көчүрүлүп алынып, экспертизага жөнөтүлгөн. Экспертизанын корутундусуна ылайык бул аудио материалдар Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмга таандык экендиги аныкталган. Бул факты боюнча кармалган жаранга карата кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыргызстанда болгон жер силкинүүдөн кийин 214 объект текшерилди. 23 январда катталган Кыргыз-Кытай чек арасындагы жер титирөөдөн кийин Кыргызстандын бардык аймагында курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн абалы текшерилди. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык өлкө боюнча учурда курулуп жаткан жана жарандар жашап жаткан 214 турак жайда курулуш дефекттери жана жаракалар бар же жок экендиги визуалдык текшерүүдөн өткөрүлдү. Алардын 101 Бишкек шаарында, 25 Чүй облусунда, 8 Ысык көл облусунда жана 6 объект Нарында текшерилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында жер титирөөдөн кийин эч кандай бузуулар жана жаракалар табылган жок. Жарандардын колтонусуна негиз жок деп жазылат маалыматта. Кадамжайда аткезчилик жолу менен акча ташып жүргөн тургун кармалды. Кадамжай районунун коңшулаш Өзбекстан менен чектеш Алга айылында 32 жаштагы тургун өзүнүн башкарган унаасында коңшу мамлекеттен аткезчилик жолу менен 11 миллион 700 миң рубль жана 110 миң АКШ доллары өлчөмүндөгү мыйзамсыз акчаларды алып өтүп жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Кадамжай районунун коңшулаш Өзбекстан Республикасы менен чектешкен Алга айылында 32 жаштагы тургуну өзүнүн башкарган унаасында коңшу мамлекеттен аткезчилик жолу менен мыйзамсыз акчаларды алып өтүп жаткан жеринен аныкталып кармалды. Бул факт кылмыш жаза кодексинин экономикалык контрабанда беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.